Кыргыздар этти карышкырдай эле жейт деген чынбы? Интернетте Кыргызстан эт жеген боюнча 165 өлкөнүн ичинде 94-орунда деген маалымат таптык. 2023-жылы бир кыргызстандыкка 40 килограмм эт туура келген. Биз муну үстүртөдөн эле карабастан терең изилдеп көрдүк. Албетте бир адам канча эт жейт экенин так санап чыгуу мүмкүн эмес. Бирок Дүйнөлүк тамак аш уюму өлкөлөрдө өндүрүлгөн эттин импорт жана экспорт көлөмүн салыштырып жыйынтык чыгарат экен. Жалпы тизмеде эттин бардык түрлөрү уй, кой, эчки, тоок, балык эти жана чочко аралаш саналат. А биз өз-өзүнчө ар бир түрүн карап чыктык. Биз кыргызстандыктар эң эле аз чочко этин жана эң эле көп уй этин жейт экенбиз. Чочко эти жылына киши башына 1 килограммдай эле. Уй эти боюнча 41-орун, 16 килограмм. Кой, эчки эти 12-орунда, 10 килограмм. Тоок эти боюнча 134-орунда. Киши башына 8 килограммдан тегерегинде. Тилекке каршы жылкы этин өзүнчө категорияга бөлбөптүр. Жалпы эттин башка түрлөрү деп жазылган. Бул тизмеде Кыргызстан 11-орунда, жылына киши башына 4 килограмм. Албетте, статистикага катталбай калган той ашта союлган мал кирбей калышы мүмкүн. Бирок изилдөө жүргүзгөнү башка тагыраак маалымат таппадык. Ошол үчүн бул Дүйнөлүк тамак аш уюмунун тизмеси 100% чындыкты чагылдырат дегенден алыспыз. Бирок башка маалымат жок болгондуктан көңүлгө алсак болот. Баса, кыргыздар эмес, монголдор карышкыр экен. Алар жылына киши башына 136 килограмм эт жешет экен.